Баткендеги кыргыз-тажик чек арасын сиз жакшы билесиз, эл өтө кыйналып атканын дейт. Тез арада чечип берсеңиз жакшы болмок. Мамлекетибизде чек ара маселеси эң маанилүү, эң приоритеттүү маселе катары мыйзамды кабыл алып, ошонун негизинде мамлекеттин күчүн чек ара маселелерине таштап, делимитация, демаркация иштерин бүтүрүп, ошол жердеги чек аранын тегерегинде жашаган элдердин социалдык проблемаларын чечүү бул өкмөттүн, мамлекеттин иши. Муну чечиш керек, иштеш керек, кылыш керек, ошол жерге барыш керек, көрүш керек. Мына кече күнү мен бир шаардын мэринен, кичинекей шаардын мэринен сурап калдым. Сиз канча жылдан бери иштейсиз? 3 жыл болду дейт. Так. Канча жолу премьер-министр менен сүйлөштүңүз? Канча жолу ошо менен өзүңүздүн шаарыңыз жөнүндө, шаарыңыздын келечеги жөнүндө баарлаштыңыз десем айтат. Бир да жолу дейт. Бир да жолу премьер-министрге кирген жокмун дейт. Даже вицелерине кире алган жокмун дейт. Бир да жолу шаардын көйгөйлөрү менен дейт, алар менен баарлашкан жокмун дейт. Демек биздин премьер-министрге анын кереги жок экен да. Кандай бул? Премьер-министр болсо, мамлекетибиздин экономикасын караса, айына 2-ден 3-төн районго, шаарга барып турганда деле айына бир күн бир районго бөлүп турганда деле бул деген көп нерсени билип коюш керек эле. Көп нерсени чечип коюш керек эле. Biz ошо чек ара жээгиндеги жашаган үйлөрдүн, жашаган элдердин проблемасын билбейбиз. Билбегенден кийин чечпейбиз. Чечпегенден кийин эл кыйналат. Биринчи аны билишибиз керек. Экинчи аны чечишибиз керек. Анан кийин ошондой результат болот. Унчукпай жылуу кабинеттен чыкпай эле күндө эртең менен саат 9-да ишке барып, кечки саат 6-да иштен кетип, жакшынакай болуп, жуулуп таранып, костюмду кийип, ак көйнөктү кийип, галстук тагынып жүрө берсек, ушул маселеге мына акыры бар такалдык мына. Такалдык. Элдин проблемасы көбөйдү. Чек арада да көбөйдү, экономикада көбөйдү, миграцияда көбөйдү, пенсияда көбөйдү, пособияда көбөйдү. Бардык жерде элдин проблемасы көбөйдү. Шаарларда, райондордо көбөйдү. Айыл чарбасы бар, мал чарбасы бар. Бир проблема чечилбей атат да. Бир өнүгүп кеткен бир отурусун. Өнүгүп кеткен бир багытыбыз болбой атат туугандар. Бардыгы ушу жатып калды. Бардыгы жатып калды. Демек буну биз азазан өнүктүрүшүбүз керек, кыймылдатышыбыз керек. Анан мен эч нерсени билбейм, мен эч нерсени чечпейм, тигил чечет, бул чечет деп көрүнгөн шылтап отурсак, андай жоопкерчиликти алган ким болот? Мамлекеттик кызматка келдиңби? Жоопкерчиликти ала бил. Мыйзамдын чегинде. Мыйзамдын чегинде уурдабастан жоопкерчиликтүү башкарсаң болот. Мүмкүнчүлүк бар. Бүгүнкү эле бюджет менен көптөгөн маселени чечип таштаса болот.